У нас тут, в принципе, статистические данные у нас идут ежемесячно. Дальше. Бактыгүл Мамытова Чүй облусунун саламаттык сактоо боюнча координатору. Ал бүгүн облустун район башчыларына эмдөө вакцинациясы тууралуу маалымат берди. Анткени Чүйдө акыркы жылдары балдарын эмдеткенге каршы ата-энелердин саны өскөн. Мындан улам кызамык, шал, тукумсуздук оорулары көбөйүп жатат. Дал ушул көйгөйдүн алдын алуу үчүн элге түшүндүрүү иштери жүрдү. Чүй облусу боюнча 6 айдын ичинде ушул жылда мына отказ деген орусча айткандай 1290 отказ болду да. И эң чоң проценти ушул отказдан почти 65% мына религиозный соображение деп айтабыз да. Ошол именно жаңкы религиозный соображение боюнча аябай чоң процент болуп атат. Ошолубузга биздин медработниктерге бизге аябай проблема чоң болуп атат да. Ошондой причина отказ болгондо азыр бизде 280 случай болуп атат да. 21 анан 7% болуп атат да ошондо причина отказдан. Анан ошондой отказдар бирок азыр жылдан жылда бизде көбөйүп атат да. Ошол аябай чоң проблема бизге, ошол чоң проблеманы бизге болуп атат да. Бул иш-чаранын демилгечилери Кыргызстандагы Кызыл Жарым ай уюму. Алар республика боюнча эмдөөнүн муктаждыгын таасын жеткирүү менен элек. Анткени айрым жарандар энелер эмдөө вакцинацияларына ишенбестик арттырып келишет. Адистер мындай күмөн ойдон алыс болуп, эмдөө аркылуу баланын саламаттыгын коргоону сунуштайт. Эң биринчи биздин максатыбыз Кызыл Ай коомунун, биздин өзүбүздүн жанагы волонтер деп коет орусча, ошолорду үйрөтүп, жана ошол волонтерлор ар бир үй бүлөгө барып, жанагы тиги мен эмдөөгө, баламды эмдөөдөн баш тартам деген ошол үй бүлөлөргө барып туруп тиги тизме менен, анан ошолорго түшүндүрүп бериш керек. Жалпак тил менен бул эмдөө деген эмне үчүн керек, эмне себептен керек, эгерде эмдөө бала эмдөө вакцинаны албаса, кандай муктаждык, кандай кийин эмне маселелер болот деп аткан ушунун алкагында болуп атат да. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мисалы деген азыр армияда жакында эле бир аскер бөлүккө барып калсак, 18 бала бүгүнкү күнү паротит менен ооруп жатат. Жогоруда белгилеп өткөндөй, аталган конференцияга өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары, Жайыл, Москва, Панфилов, Сокулук, Кемин жана Токмок шаарынын администрациясынын өкүлдөрү катышты. Бул жыйындан соң ар бир район өз аймактарына баланы эмдөөдөн калтырбоону жана вакцинациянын сапаты жогорку талапка ээ экендиги тууралуу байма-бай маалымат беришип, бир катар иш-чараларды өткөрүүнү мерчемдешти. Сегодня многие мамочки, родители отказываются от прививок своих детей. Азыркы учурда өтө көйгөй жаратып жаткан балдарын эмдөөгө өткөрбөй жаткан ата-энелер. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында уюштуруучулар биздин облусту тандаганына кубанычтамын. Биз дагы өз кезегибизде бир нече маанилүү иш-чараларды өткөрөбүз. Эң башкысы ата-энелерге түшүндүрүү менен дени сак келечекти сактап калуу абзел. Сегодня нужна, будем говорить, нашей республике. Ведь здоровая нация – это здоровое население сегодня. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министрлиги балалуу энелер үчүн эмдөө чекит KG сайтын негиздеген. Ошондой эле социалдык тармактардан да эмдөө чекит KG аккаунту аркылуу кененирээк маалымат алса болот. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ, Токмок шаары.